бардык мактоолорубуз жаратуучубуз Аллах Таалага болсун. Саламдарыбыз жана салаваттарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламга болсун. Ассаламу алейкум урматтуу телекөрүүчүлөр. Дилазыктын бүгүнкү көрсөтүүсүндө Ош шаарындагы Умму Мухаммад Куран жаттатуу медресесинин иш аракети тууралуу сөз кылмакчыбыз. Дил маектин коногу Умму Мухаммад Куран жаттатуу медресесинин директору Мухаммадияр Курбанбеков. Биздин Дил маекке эфирибизге куш келипсиз. Рахмат. Ошол биздин азыркы учурда ошол балдарды кабыл алуу мезгилде жүрүп атат экен. Ошол медресеге медресе жалпы эле медресе тууралуу иш аракеттери тууралуу маалымат берип кетсеңиз. Биринчиден Аллага мактоо, пайгамбарыбызга салам салават айткандан кийин жалпы көрүүчүлөр менен саламдашып алалы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Биз турган ушул жер бул Умму Мухаммад медресеси жөнүндө айта турган болсок, бул медресе арабчасы Махаду Умму Мухаммад ал-Маккия деген жери дагы бар да. Бул биздин тилге которулганда Умму Мухаммад Куран Меккелик Умму Мухаммад Куран жаттатуу институту болот. Башындагы биздин кадамдар ошол институттук даражаны алуу болгон. Кийинчерээк кээ бир талаптарга жооп бербеген нормалар болгондугу үчүн, институттук нормаларга бир аз шайкеш келбеген жагдайлар болгон үчүн бул медресе аталган. Андан кийин медресенин ачылуу аземи бул 2016-жылы 5 октябрда расмий ачылышы болгон. Жалпы муфти жана жалпы казылар негизинен Ош шаарынын казысынын жетекчилигинде, Убайдулла Ажы Сарыбаевдин жетекчилигинде ушул жердин расмий ачылуу аземи болгон. Дин комиссиясынан келген, мамлекеттик дин комиссиясы жана Ош шаардык мэриясынын өкүлдөрү негизинен ушул медресени курганга себепкер болгон жана ушул жерде өзүнүн менчик болгон жерин берген сыйлуу конокторубуз Шейх Абдуллатиф Балту жана Рахматулла Касымовдор дагы ушул жерде болгон. Ошол ачылган учурунда бизде биринчи жылкы кабыл алуудагы окуучуларыбыздын саны бир 40ка жеткен окуучу болот, 40тан ашык. Андан кийин медреседе биринчи директор болуп бул Мырзакары Осмонов деген Мырзакул деген директор болуп турган. Кээ бир өзүнүн дагы башка жумуштарына жетишпестик себептерден улам өз каалоосу менен бизге өткөрүп берген. Ошол жылдары биз бул жерде башынан эле медресенин окуу бөлүмүн жетектеп, жардамчынын ордун басары болуп иштеп турганбыз. Медресе жөнүндө айта турган болсок, медресе Куран жаттатуу медресе болуп эсептелет. Негизги программабызда биринчиден Алланын сөзү болгон Курани Каримди толук жаттатуу. Бул эмне үчүн дегенде, бизден ушул жашы улгайып, орто жаштан жогорку болгон бир меккелик Умму Мухаммад деген, Мухаммаддын энеси деген айым салган. Ал энебиздин ошол Куранды жайылтууга, ислам дининин эң башкы бутагы болгон же эң терең тамыры болгон бул Куранды жайылталы деген максатта Куранды биринчи программага койсок деген талаптар болгон экен. Андан ал кишиден өкүл болуп келген бул Шейх Абдуллатиф Балту деген бул саудиялык бир киши инсан. Бул инсандын дагы Кыргызстанга өтө көптөгөн жерлерде баягы доктор Саид Баюмилер салгандай эле бул киши дагы көптөгөн мечиттерди, медреселерди, суу чыгаруу жана башка сооп иштерди кылып келет да. Ошол кишилердин программасы менен алардын дагы өзүнүн мындай каалоолорун дагы жүрөгүндөгү түпкүрүндөгү бир мүдөлөрүн ишке ашыруу максатта эң негизги койгон программа бул Куран сабагы болду. Куранды толук жаттатуу бизде 3 жыл окуйт, анан 4 жылдык. Бизде 2 программа бар, биздин уставыбызда ошондой жазылган. 3 жыл 4 жылдык болгонунун себеби 3 жылда бул Куранды жаттап бүткөндөн кийин орто билими жөнүндө дипломго ээ болот. Анан 4 жылдыгында жогорку билими жөнүндө, диний жогорку болуп албетте. Ушул сабактар өтүлөт дагы. Куранды толук жаттап бүтө албаган балдарга албетте биз Куранды толук эмес жаттаган деген дипломду ошентип ачык көргөзүп беребиз, документте жазылат. Анан бизде сертификат
да калгандар болот. Бул сертификат алгандар кыска мөөнөттө окугандарга берилет, курстарга. Ошентип медресени ачтык. Ачкандан кийин бир аз кээ бир толуктай турган иштер болгон. Ал толуктоолорду жергиликтүү тургундар менен, башкача айтканда, чет өлкөлүк бир дагы жардамысыз эле өзүбүз изденип, аракет кылып көрүп, ушул Кыргызстандагы мындай кол ачык, ушундай келечек жаштарын тарбия берүүгө, илимге болгон аны шыктандырууга салымын кошкусу келгендер аябай көп экен. Кудайга шүгүр бар, чыкты. Ошолордун жардамы менен бизде тактап айта турган болсок, алгач кирген учурубузда окуу куралдарыбыз, андагы парта столдор, жатаканабыздагы балдар жашта турган кээ бир керебеттер, анан эң негизги көйгөйлөрдүн бири бул ашканабыз жок болчу. Андан дагы көйгөйлүүрөөк маселе bizde суунун маселеси өзүнчө, ал эми суунун чыгып кетүү сыркындуу сууларынын, башкача айтканда биздин түшүнүк менен айтканда бул канализациябыз жок болчу. Ушулардын баарына чуркап, анан сырты бүтелек болчу, сыртын бүтүргөнгө аракет кылдык. Мугалимдерден түзүлгөн жамаат, ушулар менен иштешип аракет кылып медресени жолго салып атабыз. Анан буюрса институттук талаптарга баарына шайкеш келе турган деңгээлге жасап жеткирип атабыз, дагы деле аракет кылып. Азыр бизде институт болуш үчүн кыздар дагы бөлүм ачылыш керек экен. Ал кыздар бөлүмүн ачтык, Кудайга шүгүр. Кыздар бөлүмүбүздөгүлөргө эми жатакана маселеси бир аз көйгөй жаратып турат. Ушул учурда бул боюнча дагы демөөрчүлөр менен иштешип атабыз. Эми бардык элдерибиз, эли журт, жалпы журт билет, эч бир медреседе туруктуу бюджеттен акча бөлүнбөйт. Медреселердин бардыгы өзүн өзү каржылап, кайрымдуу инсандардын көмөгү менен ишке ашат. Медресенин ишмердүүлүгү ушундай. Анан муфтиятка дагы ыраазычылык билдирип кетишибиз керек. Муфтият жылына азыр жакшы программаларды иштеп чыккан, орозо фитирден атайын акча бөлүп берет. Бул өзүнчө. Дагы экинчиси азыркы ажылыктан дагы медресенин ичиндеги иштегендер жана окуучулардын санына жараша, анын ишмердүүлүгүнө жараша, турган жайына жараша, андан дагы өзүнчө бир жардам берип турат. Калган программалардын бардыгы муфтият түзүп берет, бирдиктүү программа. Муфтиятта негизинен медреселерге 3 түрдүү программалар болот. Биринчиси Куран жаттатуу медресеси деп аталса, же болбосо экинчиси илим окута турган, үчүнчүсү Куран жана илим, же болбосо башталгыч, ортоңку жана жогорку деп бөлүнөт да медреселер. Башталгычлардан булар башталгыч медреселер болуп эсептелет. Андан кийин ортоңку медреселер биздики азыркы учурдагылар, анан жогоркусу институт менен университеттер. Азыр бизде учурда быйыл алгачкы бүтүрүүчүлөрүбүз бүтүп, канатын кагып учуп кетишти. Булар 32 балабыз бүтүрдү. 32 баланын ичинен 7 балабыз Куранды толук бүтө алган жок. Ал бүтө албаган, толук бүтпөгөн балдарыбызга биз Куранды толук эмес жаттаган деген ачык жазып, анан дипломду ушул медресенин программасын окугандыгы үчүн кайсыл сабактар кандай окулган болсо, ошол мыйзамдуу түрдө бердик. 2 балабызга сертификат берилди. Анан калгандарына ошол Куранды толук жаттагандарга толук жаттады деп берилди. Бизде ушул дипломдук иштерде же болбосо ошол экзаменге атайын бир комиссиялык төрага жана комиссиялык мүчөлөр түзүлөт. Ошолордун талаптары менен алардагы койгон критерийлерден кийин анан диплом берилет. 4 жылдыгыбыз болгон учурда, ал учурда кадыр эсе дипломдук иш жазыш керек болот. Анан багыты боюнча бизде дагы башка кошумча айтып кете турган болсок, маалымат катары кесиптик сабактар дагы окулат. Кесиптик сабактардан биз быйыл аракет кылып отуруп, АВЕП коомдук жаштарды шыктандырууга үйрөтүү фонду бар атайын. Ушул медресе жаштарын айрыкча ошон менен иштешип, бизге ыңгайлуурагы болгон компьютердик курс ачтырдык. Алар бардык жабдууларды өздөрү жабдып беришет. Анан мугалимин дагы өздөрү жабдыйт, каржылап берет, камсыз кылып беришет. Анан ошол сабагыбыз буюрса азыр жүрүп атат.
Кыздарга болсо бул тигүүчүлүк жагын азыр болжоп турабыз. Бир топ жакшы ийгиликтер жаралап турган болуп турат иншалла. Кыздарыбызда тигүүчүлүктөн сырткары ашпоздук, анан балдар үчүн сварщик деп коет, электрик сварщик. Ушуларды бул этаптардан кийин эгер жакшы көрсөткүч берсек, буюрса дагы эмне болот. Эми баягы кандай десек, өзүбүздү өзүбүз мактагандай болбойлу, бирок бул жылы буюрса Умму Мухаммад медресеси Кыргызстандагы эң алдыңкы 6 медресенин катарына кирдик да. Бул атайын изилдөө борборлору келип, ар бир медреселерди кыдырып чыккан, жаз айларында кыдырып чыгып кеткен да. Ошолордун аналитиктердин эмнеси менен, анализи менен, жыйынтыгында ушундай болуп табылды буюрса. Жакшы. Эми медресени бүткөндөр мектепти бүтүргөндүгү тууралуу айтып токтололучу. Медресе ушул көп медреселердеги маселелер ушул. Эч бир медреседе мектеп сабагы кириши өтө татаал нерсе. Көп медреселер биз өзүбүз деле медресенин сабагын окуйт, жана бир мектеп менен келишим түзүлүп, бала медресенин сабагы менен кошо эле ошол мектептин сабагына да барып келип, анан экзамен ушуларына кадимки аттестат алышат. Бирок ошол жерде мектеп менен медресенин ортосундагы келишим болот ошол негизинде. Бизде да ушул нерселер болду. Балдарыбыздан алгандары дагы болду. Бирок көпчүлүк эмес, аз сандагылар. Калгандары өздөрүнүн башка шартына жараша аттестаттарга ээ болушту. Эми мына ушул учурда ошо балдардын илимге болгон талабы, муктаждыгы кандай экен? Балдардын бүгүнкү күндө Кыргызстанда 100дөн ашык медресе бар. Институттар бар, анан бир университетибиз бар. Бир 7ге жакын институт бар, анан бир ислам университетибиз бар, билесиз да. Бул мурдакы учурларга караганда ушул медреселердин көбөйүп, институт, анан университеттин ачылуусу элдин талабы болгондугунан кабар берет. Элде жаштардын талабы ушул багытка, илимге, өзгөчө диний илимге чаңкоосу бардыгынан улам ушул нерселер көбөйүп атат да. Эгерде медреселерде абитуриенттер болбосо, эгерде медреселерде студенттер болбосо, демек ал өзүнөн өзү курайт, урап түшүшү мүмкүн да. Ошондуктан талап болгондугу үчүн. Анан экинчиден бүгүнкү күндөгү медреселердин деңгээли дагы башка окуу жайлардан эч бир кем калышпайт. Шарт жагынан дагы, окуу стандарттары жагынан, билимдеги, андагы мугалимдер, педагогикалык жактары баары. Ошолорду эске алып, балдардын агылуусу жаман эмес, буюрса жакшы. Бирок чет жактагы өзүбүздүн эле кошуна өлкөлөрдөн болбо турган болсо, же болбосо мынол демократиялык, бирок исламды карманып келген Турцияга окшогон, Малайзияга окшогон өлкөлөрдү алып кара турган болсок, аларда ар бир мечит өзүнчө медресе сыяктуу пайдаланылат. Же болбосо ошол эле мектептер кадыресе медресенин кээ бир сабактарын булак катары пайдаланып келишет да. Ошол эле учурда мамлекет өзү дагы ошол медресени бүткөндөргө дипломун таанып, ал адамдарды кайра иштетет, жумушка иштетет. Бул бүгүнкү күндө эгер жакшы түшүнүп, өзүбүз мындай сарасеп сала турган болсок, медреседеги жакшы бирдиктүү медреселердин баардыгы бирдиктүү сабак окуп, анан ошолдогу бүткөн балдар кайра мектептерде дагы же башка жерде мамлекет өзү ошол балдарды пайдаланса, бул баягы экстремизм, терроризм жана башка агымдардан алдын алат эле да. Себеби бул балдарды өзүбүз тарбиялаган болот элек дагы. Сырттан же болбосо өзүнчө бекинип окубаган, бир радикалдашпаган балдар болот дагы. Ачык айкын бардыгы бул бала мына жерде окуган, мындай болгон, ушул устазда окуган же мына мугалимде окуган деп, анан элге, журтубузга ачык айкындуулук, таза сабак өтөт эле да. Ушуну дагы ишке ашырса болот. Ушул багытта өкмөтүбүз деле аракеттерди кылып, адеп сабагын киргизишкен да, канча жарандары ушуга менет кылышы болду да. Ушул жагында кандай эми азыр адеп сабагын мен ушул маселе тууралуу дагы өзүмчө ой жүрүп жүрөм да. Анан негизи бул сабактын ачылышынын максаты негизи окуучуларды адепке, дин илимине жакындатып тарбиялоо максаты болгон да негизи.
учурда ошол жагында адептен берген мугалимдердин дин боюнча түшүнүгү бары жогу деле өтүп аткан фактылар көп эле да. Ушул жагында сиздин оюңуз? Бул жерде мындай бир аятты эске алсак болот да. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтканда: "Ва фаука кулли зи илмин алим". Бул ар бир илимдин өзүнчө адиси бар деген түшүнүктү берет. Бул аят Юсуф алейхиссаламдын окуясын чагылдырган жерде келет. Юсуф пайгамбар түш жорууда өтө мыкты болгон го, билесиз. Ошол учурда түш жоругандардын баары өзүнүн түш эмненин падышанын түшүн жоруп бергенде кээ бирлеринин түштөрүнө түшүнбөй турган учурда бул жерде ким Юсуф алейхиссалам жакшы кылып жоруп берген да, аябай жеткиликтүү кылып жоруп берген. Анан ошондо ошол аятка ушул аят айтылат да. Себеби ал түш жорогучтар бар, бирок анын үстүнөн дагы өзүнчө ошол адиси бар дегенде аят. Ал деген ушул аятты биз кыяс катарында биз өзүбүзгө ала турган болсок, бүгүнкү күндө адеп сабагын адептүү адам бериш керек. Туурабы? Адеп сабагын бир оозуна жаман сөз албаган, анын чөйрөсү жакшы болгон адам берсе, ал жугумдуу жана таасирдүү болот. Эгерде адепти катардагы эле башка бир физик же болбосо башка бир тарыхчы адам бере турган болсо, ал ага караганда бул мындай теологиядан сабактан илим бар, динден дагы, чөйрө менен дагы айкалышкан жакшы адептүү адам берсе, бул жакшы болмок да. Сөзүңүзгө дагы бир улай кете турган болсок, мен өзүм дагы быйыл бир университетте магистратураны бүтүрдүм да, Ошмуда. Анан ошол кайсы эле бардык Кыргызстандагы эң көйгөйлүү маселелер университеттерде окуган студенттерден, бүтүрүүчүлөрдөн сурайт да. Сен бүтсөң өзүңө жумуш барбы? Анан кайсыл багыт боюнча иштей аласың? Сен өзүң окуп жаткандагы ушул нерсенин окууңдун арты менен, ушул диплому менен өз кесибиң менен иштей аласыңбы? Жумуш орун барбы деген маселе. Анан ошолордун ичинен теологторго суроо берилди да. Теологтор: силер эмне жумуш иш кыла аласыңар деди. Келер айтты: биз эксперт боло алабыз. Мисалы, ачыгында эле диний эксперт болушу мүмкүн. Бул террорист эмес, бул мондой деген. Экинчиден, мамлекет теология факультети, Ошмунун теология факультети бул лицензия алгандыгы үчүн мамлекет бул дипломдорду тааныйт. Бирок кээ бир жерлерде иштей алат да, көп жерлерде эмес. Анан айтышты, ал жерде көпчүлүгү ушул биз адеп сабагынан берсек болот. Мугалим болуп иштесек болот. Ошолорду адеп сабагынан мугалимдик ала турган болсо, демек Кыргызстанда канча мектеп болсо, ошол мектептердеки ар бир класска өзүнчө адеп сабак керет. Ошолордун жарымын эле ала турган болсок, себеби бир мугалим 2 класска кириши мүмкүнчүлүгү бар да. Кадыр жетишсиз экен да. Демек бүгүнкү күндө эгерде мамлекетибиз өзү дагы колго алып ушул нерсени кызыктар болушун биз байкап жүрөбүз, диний сабактагы алган ушундай адеп акылакты жакшы өзүнө сиңдирген мугалимдерге мамлекет чынында муктаж, кадыр жетишсиз. Аны иштесин. Ошондой муктаж болгону карабастан да, ушул учурда ошол негизи практикаларына элек да. Мен эми ошо байкашымча мектептерде ошо мектептеги мугалимдер эле өтүп жүрөт да. Мен ошо көп аралашып жүрөм. Анан алар деген, мен алардын сабактарына катышып жүрөм да. Алар деген ошол баягы эме кылганда мындай үлгү алыш керек дегенде баягы динде жок эле илгерки учулдарды, башка диндегилердин акыл сөздөрүн айтып туруп анан кийин эме алып атат да. Ушул эме карап көрсөк, ушул маселени тереңирээк эле изилдеп, эртерээк эле ошо турмушка ашырууга аракет болсо жакшы болот эле да. Теологияны бүткөн балдар, кыздар буш жүрүшөт, а тиякта болсо керектүү эмес эме орундарда өзүнүн талабына жооп бербеген мугалимдер сабак өтүп атышат да. Ушул дагы эме көйгөй жаратып атат. Бир жакшы сөз окудум эле мен. Эгер сен өзүңдүн артыңдан сооп жакшы иштер жетип тура турган жакшы перзент, жакшы урпак калтыра албасаң, анда жок дегенде өзүңдүн артыңдан муш тээп тура турган жаман урпак калтырба.
Бул философиялык өтө таасирдүү сөз да. Бул жерде эгерде мугалим өзүнүн адистиги, адеп аклагы туура болбосо, ал муунду туура тарбиялай албайт, бирок туура эмес тарбиялабай турганы өзү чоң иш да. Ошон ага эмне кылбай, ага аракет кылбай, ага өзү билбеген нерсени жогурап турбай турса жакшы болот эле да. Ошондуктан албетте мамлекет өзү лицензиясы бар дипломдорду тааныйт, ошолорду жумушка алат. Бүгүнкү күндө биздин ислам дининдеки сабактардын дагы кээ бирлери нормаларга жакындап, азыркы учурда мисалы Ислам университети, ошол эле учурда Арабаевада ачылды, БГУда ачылды. Эми мына Ошмонуку канча жылдан бери, 20 канча жыл болуп калды, жакшы натыйжаларды берип келет. Күнү убактысы келип, буюрса ушул бүткөн окуучулардын көпчүлүгү өз ордун таап кетет деп ишенип турабыз да. Ошого буюрса ишеним арталы, буюрса алар тартат да. Эми ушул сиздердин медресе дагы башка медреселерде, мектептерде катарында эле ошо элди агартуу багытында жүрүптүр да. Ошол эми мисалы башка ушул дүйнөлүк илимди деле билген адам илимдүү катары саналат экен да. Ошол адам мисалы надан болгондон көрө илимдүү болгондун жашоосу жарык. Ушу илимдин адам жашоосундагы орду тууралуу айтып берсеңиз. Эми Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат го. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Кул хал ястави аллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун. Садакаллахул азим. Айткын ey Мухаммад, билгендер менен билбегендердин деңгээли теңби? Алар билгендер менен билбегендер теңби? Деп, барабарбы деп. Албетте билгендер булар иннама яхшаллаха мин ибадихил улама. Аллах Тааладан көбүрөөк корккондор булар илимдүүлөр деп айтылат. Ал жердеки илимдүүлөрдөн албетте Алланы таанууга биринчиден Алланын өзүнүн берген хидаят, фитра болуш керек. Экинчиден адамдагы эң нерсе бул ишенимдеги акыл салим да, таза акылы бар адам. Көп изденсе, башка тармактарды изденip, башка илимди окуса деле Алланы табат экен да. Себеби жашоонун бардыгы ушул Алланык болгондон кийин кайтарып аягына барыр, аягында келип бир эмнеге жетет, акыйкатка жетет экен да. Ошондуктан илим алуудагы илимдин орду карап көрөлү биз. Биринчи эле пайгамбарыбыз пайгамбар болгондо эле бул оку деп аят түштү да. Оку дегени бул алгачкы аят. Эң эле биринчи түшкөндөгү аяттын ортосунда деле эмес да. Башында а дегенде бисмилла деген эле жерде бул икра деген сөз келип атат да. Окугун деген. Оку деген бул сабаттуу бол, аң сезим жогору болсун деген сөз да биздин түшүнүк алганда. Эми пайгамбарыбызга оку деген сөз бул ошол пайгамбарыбыз биринчи окуп, жазууну дагы билбеймин мен, окуганды дагы билбейм да, ма ана биқариин, мен окуганды билбейм дегенде анан Жабраил алейхиссалам өзү кучагына кысканда, анан ошондо пайгамбарыбыздын жүрөгү ачылып, кадир эсе аятты окуп кетти. Ошол эле Кур'анды карап көрүңүз. Кур'ан өзү 23 жылда толук түшүп да. Бирок бүгүнкү күндө эч бир адам Кур'анчалык көп бир китепти окуган эмес да. Мисалы, ошол эле биз айтып жүргөн баягы Ромео Джульеттаны ошол өзүнүн жарына канчалык жакшы көргөнүнө бир сөздү жазып алса дагы, ошол сөздү ушун Куранчалык көп окуган эмес да. Мисалы, мындай карап көргөндөрчү. Куран эмнеге дегенде, валау ан аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Куранда айтылган: "Валау аннама фил арди мин шажаратин акламу вал бахру ямуддуху мин ба'дихи саб'ату абхурин ма нафидат калиматуллах." Садакаллахул азим. Бул Лукман сүрөсүндө келген. Эгерде жер бетиндеки дарактардын баары калем болуп, ага деңиз жана ага кошулуп 7 деңиз сыя болсо дагы Алланын сөздөрү түгөнбөйт дейт. Алланын сөздөрү түгөнбөйт жана Алла ызаттуу, данышман деген аятта бул. Ал эмнени айтып атат? Кур'ан өзү бир эле китеп, 114 сүрөдөн турат. Жана аяттагы ихтилафтар бар. Аяттагы 6624 жана башка болуп аяттардын санында бир ихтилафтар, келишпестиктер бар. Келишпестик эмес, эми бул жерде варианттар бар да. Варианттар бар. Ошол 30 парадан 30 бөлүктөн турган Кур'андын өзү
жылдан жылга жаңырып, жылдан жылга жашарып келатат. Эмнеге? Бул Алланын сөзүнүн керемети, Алланын сөзүнүн бул өзүнчө бир мужизасы, түбөлүктүүлүгү, Алланын өзүнүн бендеси. Мисалы, бала эне, баягы бизде жакшы бир макал бар го, дудуктун тилин энеси билет деген. Эмнеге дегенде, эне бала ыйлап жатканда эмне үчүн ыйлап аткандыгын, ал балага сүт керекпи же суу керекпи же болбосо дагы башка, мисалы, же бир башка зара кылгысы келек, ушунун баарын эне билет да. Эмнеге? Анда эненин табияты бар. Анда ошол балада эненин кандайдыр бир деңгээлде жасаган нерсеси бар. Жакшы билет да. Демек, инсанда Алланын өзүнүн жаратуу сыпаты бар. Инсан, Аллах Таала инсанды жаратканын өзү жакшы билет да. Кантип жараткан, кандай, андагы табият эмне. Ошол биздин табиятыбызды билген Алла өзү Кур'анда бир канча жерлерде Кур'анга ой жүгүртпөйсүңөрбү деп айтат. Кур'анды илимге окубайсыңарбы, Кур'анды карабайсыңарбы дейт да. Ошол эле учурда биз айтышыбыз керек экен, ким канчалык окуса, ким канчалык акылын, өзүнүн дене түзүлүшүн Кур'ан жана илим менен сугарган болсо, ал адамдын алды жолу ачык болот, акыйкатты жакшы табат. Анан Аллах Тааланын өзүнүн колдоосу дагы болот. Аллах пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: «Инналлаха ярфау бихадал китаби акваман ва ядау бихи ахарин». Аллах Таала бул Кур'ан менен көптөгөн адамдардын даражасын бийик кылат. Ошол эле учурда көптөгөн адамдардын даражасын түшүрөт деген. Түшүрүп да коет. Эмне бул философиялык мааниси бар. Түшүнүшүбүз керек, терең түшүнүшүбүз керек. Кантип Кур'ан менен даражаны көтөрүшү мүмкүн? Кур'ан жаттаган адам даражасы бийик болуп атат. Эмне үчүн муну кор кылышы мүмкүн? Эгерде Кур'анды жаттап, Кудай тобо кылдым, Алла бетин ары кылсын, инсан эгерде ага амал кылбаса, же болбосо Кур'анды жаттап алып, туура эмес жактарга жүргөн болсо, ал эмне болот? Өзүнөн өзү бузулат. Мисалы, сүт аппак нерсе. Ушундай таза нерсе, жагымдуу нерсе. Бирок сүттү дагы кээ бир нерселер бар. Буларды салсаңыз, куйсаңыз, бузуп жиберет. Ал иритиши мүмкүн. Ошондой эле таза болгон Кур'анды таза адам кармаш керек. Мисалы, Кур'анды боюнча, Кур'андагы дагы башка бир аятта: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ла ямассуху иллал мутаххарун. Кур'анды таза адамдар гана кармайт деди. Демек, Кур'анды биз өзүбүз эле көрөбүз да, эже. Абитуриенттер жылына бир топ медреселерге Кур'ан жаттоо үчүн тапшырат. Бүтүрүү учуруна келгенде аябай аз. Биз өзүбүз эле Кур'анды Бишкектеги Ибн Аббас деген Кур'ан жаттатуу борбору бар, билесиздер. Бул өтө көп окуучуларды, шакирттерди чыгарды. Ошол жерге тапшырган жылыбызда 90 бала биринчи эмнеге тапшырдык. Андан кийинки экинчи этапта 60 бала калдык. Үчүнчү этабыбызда калганда бир 40 бала калдык. Анан ошол 40 балабыз окуп баштадык. Жыл аягында 3 жылдын ичинде Кур'анды бүтүп чыккан балдардын саны 15-16 гана бала да. Ушундай болуп бүттү. Бирок ошол бүткөн балдардын ичинен 2 гана иштейт да. Калганы дагы өз тиричилиги менен кетет экен. Ошол себептен биз айтат элек, Кур'анды алгандан кийин бул Кур'анды Аллах Таала дагы таза адамдарга берет. Таза адамдар, таза жүрүшүбүз керек экен. Өзүбүздүн жүрөгүбүз дагы таза. Эми фикта болсо ал сырткы тазалыкты айткан. Кур'анды даратсыз кармабайт деген мааниде айтылган, бирок муну муфассирлердин кээ бирлери ички тазалык. Адамдын жүрөгү таза болуш керек. Ак менен кара бир жерде бирикпейт экен да. Ушундай. Анан дагы Кур'анда Аллах Таала айткан: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Сумма ауратнал китабаллазина астафайна мин ибадина. Андан соң биз өзүбүздүн китепти, Кур'анды өзүбүз тандап алган адамдарга гана мурас кылып бердик дейт. Өзүбүз тандаган адамдарга. Демек, Кур'ан баардыгына эле бериле бербейт экен. Кур'анды Алла өзү жакшы көрүп, тандап алып келип, анан берет экен да. Ошол себептен мен айтат элем, мейли биздин медресе болсун, мейли башка медресе болсун, кайсыл жердеги медресеге тапшырган бала аракет кылып өтөт го. Өткөндөн кийин өтүп алдым дебеш керек экен да. Ал жерде окуп, ошол окуганын жаттагандан кийин улантып кармап туруш керек экен да. Катмаларга өтүп, ошол Кур'анын кармап жүрүп, себеби эмнеге? Алла ошону тандап алып келди. Тандап алып келдиби? Демек, өзү айтып атат да Алла, биз Кур'анды өзүбүз тандаган адамдарга мурас кылып беребиз деп атат. Ошол мурасты сага берип атабы? Демек, ошол аманатты карманышыбыз керек экен да. Мухаммад
Бизде ушундай убакыт тез өтүп кетет. Мына Куран жөнүндө сөз башталганда гана буну айтып күтө албайбыз да. Бул Алланын керемет сөздөрү. Аллах разы болсун. Улуу иште иштеп жүргөнсүздөр. Алла разы болсун. Аллах разы болсун. Ушу жалпы журтчулуктагы ушул Куранды өзүнүн ордуна коюп, урматтап, ошого жараша амал кылып жашашкан болсо сонун болот. Амин. Алла разы болсун. Сизге ушу биздин эфирге келип, жалпы журтчулукка пайдалуу деп кеңештерин, мына жаштарга жакшы кеңештерди айтып бердиңиз. Алла разы болсун. Иштериңиздерге Аллахым баш берип, ушу келечекте жакшы муунду жакшы тарбиялай беришиңиздерге Аллахым насып кылсын. Рахмат. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Бүгүнкү көрсөтүүбүз ушу менен соңуна чыгып атат. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.